Түн жамынган Ош шаары. Көчөдө бирин серин эле автоунааларды көрүп калбасаң, кыбыраган жан жок. Элдин баары кызуу уйкуда. Бул учурда калаада тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери таңкы 3-4 ойгонуп жумушка чыгышат. Албу Жамилова 50 жашта. 2 баланын бактылуу апасы. 5 жылдан бери көчө шыпырып, дал ушул тармакта эмгектенип келет. Анын милдети өзүнө бөлүнгөн тилкесин күндүн көзү көрүнгүчөктү тазалап бүтүү. Стадионнон Гагарин мектепке чейин биягы госпиталь интуриске чейин. Анан мынягы светофордон тыш жерге чейин. Жумушуңуздун эмнеси жагат? Жумушуңду эрте турганы жагат. Шаардын тазалыгын колго алып, өлкө үчүн ак кызмат өтөп келе жаткан тазалык кызматкерлерине көңүл буруп, жаз майрамы айымдардын 8 март эл аралык күнү менен куттуктап, Зеркало күзгү сулуулук салонунун кызматкерлери ысык кофесин сунуп, баштыктагы азыктарын берип, салондун жана Нет такси 144 кызматынын сертификаттарын белекке беришти. Азыр немелерибизди аткарабыз. Кадастр сертификаттарыбыз бар, атайын салонда. Мага иштесезби? Жакшыбы? Түшүп айтасызбы? Эми жаз келип калды. Жаңы 8 мартка карата мына жерде биздин сулуулук салон бар да. Сулуулук салонго барасыз дагы, маникюр жасатып алыңыз, акысыз. Өзүңүз болбосоңуз кызыңыз деле, келиниңиз деле, кимиси болсо барса сизге акысыз жасап берет. Мына жерде салон Зеркало десеңиз эле, Араванскийде главный корпустун жанындабыз. Мынакей сизге бул берейик, бул жака салып коет. Азыр сизге берем. Жакшырасызбы? Жакшытарбы эже? Мына жерде макияж. Барып, Салон Зеркалоға барсаңыз, сізде аялыңызбы, кимиңиз, өзүңүз деле барсаңыз, сизде акысыз жаңы жылга чейин бир жолу услугабыз бар, акысыз кыркып берет чачтарды. Мына жерде да чачтарды жасатып бир жака бара турган болсо, кыздардын өз аялдарыңызга берип койсоң, салонго чачтарын жасатып алышат. Салон Зеркало деген салон бар. Араванскийде. Ошол жерге барсаңыз, чачыңызды кырктырасыз да. Чачыңызды акысыз кыркып берет, Урматай деген кызга барасыз, Солдун болсо. Араңыз менен жакшы жүрүп. Ооруп айтасызбы? Жакшыбы? Жакшы. Рахмат, эже сиздерге чоң рахмат. Чоң рахмат сиздерге. Алла разы болсун. Бүгүн мына 8 март майрамына келаткандыгына байланыштуу биз Ош шаарындагы тазалык кызматкерлерине, ушу Ош шаарыбызды тазалап аткан биздин айымдарыбызга, апаларыбызга, атайын салонубуздун атынан сертификат, анан 144 Нет таксинин атынан акысыз каттоо берип атабыз. Апаларыбызга чоң рахмат, ушундай түн уйкусун бузуп, шаарыбыз үчүн таптаза кылып жыйнап аткан апаларыбызга чоң рахмат, шириндиктерибизди таркатып, Ош шаарындагы тазалык кызматкерлерине аябай чоң ыраазычылык айтабыз. Майрамыңыздар менен. Мындай чакан кайрымдуулук иш биздин жарандык вазифабыз деп түшүнгөн Кумара Саттарованын жамааты кесипкөй инсандардын жумушу менен жакындан таанышып, буларга токтолду. Бул жерде болсо сулуулук салон бар, Зеркало деген. Ошол жерге барсаңыз, сизге Кумара деген мастер, мен өзүм сизге макияж жасап берем. Жакшы бир майрам күндөрү барасыз, барып туруп бизге кайрылсаңыз, сонун макияж жасап берет. Акысыз 8 мартка карата. Бирок Ноорузда деле кайсы күнү барсаңыз деле боло берет. Боло берет. Жаңы жылга чейин убакыт берип кетет. Анан ысык кофе менен ичип алыңыз. Рахмат. Келе албай иштатасыздарбы? Бүгүн биз жамаатыбыз менен тазалык кызматкерлерин куттуктап чыктык. Эртемен таң менен туруп, ушу биздин шаарыбызды таза кылган тазалык кызматтарына чоң рахмат. Ушу келе жаткан майрамыңар менен ушу биз туруп жумушка баргы чейин ушу биздин шаарыбыз аябай таза болуп турат.
мен бүгүн ушу эч эрте турбайт элем, бүгүн эртең менен туруп ушу жамаатыбызды куттуктап эме кылдым. Аябай абдан ыраазымын ушу тазалык кызматкерлерине. Ушу ден соолукта болуңуздар, дайым элдин кызматын кылып, биздин шаарыбызды таза кылып жүрүңүздөр. Рахмат. Ош тазалык кызматкерлеринин бардыгын жумушу менен көрүп чыктык. Эртең менен белектерибизди бердик, зеркало салону менен Ния таксинин бардыгын белектерин бердик, бардыгын иштери менен таанышып чыктык, бардыгына ийгиликтер каалайм. Ушул Таксиден Сенич Март майрамга 120 сомдук концерттен же бирнесинен чыкканда шаардын ичинде таксисиз акысыз жат кирип коет. Мына экранда берип коеюн да, таксилерге. 144 таксинин бесплатный поездкасы. 120 сомдон шаардын ичинде. Чай менен ичип алыңыз. Мына жерге барып, биздин салонго барып, чачыңызды кыскартып алыңыз, өзүңүз кыскартпасаңыз кыздарыңыз, келиндериңиз жөнөтсөңүз Урматай деген мастер кыз бар. Ошо сизге сонун кылып чачтарыңызды жасап кыскартып берет. Мына сизге Сенич Мартка подарка. Мына сизге Ниет деген такси бар, 144-кө чалсаңыз, сизди 120 сомдукка чейин бекер акысыз шаар ичинде ташыйт, ушуга барыңыз. Мынадан алыңыз. Дагы мынадан берсеңиз. Айда жүрбөй барайын. Кудайым силерди колдоп жүрөсүн. Ысык чай менен ичип алыңыз. Рахмат сиздерге. Силерге да рахмат ушинтебесте. Кыйналбайсызбы, кыйынчылык туудурбайбы? Жок, кыйынчылык туудурбайт. Эми үйдө деле кылабыз. Таң эртелеп канчада турасыз? Саат 3-тө турам. 3-тө турасыз күнүгө, Ишиңер илгери болсун, ден соолугуңар чың болсун. Окууларыңарга, иштериңерге ийгиликтер каалайбыз. Үй бүлөңөр менен тынч болгула. Майрамыңыз менен эже. Оорубаңыз да майрамыңар менен. Рахмат, чоң баардыгы тынч болсун. Рахмат, чоң рахмат. Баардыгыбыз тынч болойлу. Эртең менен турганда шаар таптаза болсо эч байкабай экен. Биз ушунча мусор чыкканын эми көрүп атабыз, силерге чоң. Жумушуңуздарды сезип атабыз бүгүн. Шаарды тазалап, шаарга салымыбыз кошконубузга, бала чакабызды багабыз. Жазгы майрамыңыздар менен сиздерге жалаң жакшылыктарды каалайбыз. Сергек жашоосуна сулар умутташып таза. Ооба. Албетте. Бирөөсү көчө шыпырып, башкасы таштанды чогултуп, жол жээктерине суу чачып, калаанын тазалыгын көзөмөлдөп, арзыбаган айлык маянага кайыл болуп, ак кызмат өтөп келе жаткан эмгекчил жамаатты айрым инсандардын кайдыгерлиги тынчсыздандырбай койбойт. Анчамча болот кыйынчылыкта, кээде мусулар таштап кетишет. Кээде пакеттерди ырып кетет, суларды аласың. Кээде мындай сууктарда чаңыйт, башка болуп атышса. Элдерден сөзү калсың, таштап атат. Кээде мына эшиктин түбүнө таштап коюштур. Алып кой десең жаман көрөт. Кээде даже рекетпин деп келип кол көтөргөндөр болот мына жерде. Мына жерге машина койбо десең, коет чаптып алат. Ошентип сөзү калсың да. Ош шаарын жылтырап турушу бир гана тазалык муниципалдык кызматкерлеринен гана көз каранды эмес. Ар бир адам баскан турган жерин таза кармаш керек. Шаар сеники, меники, жалпыбыздык экендигин унутпайлы.